Кылымдар таазим кылган ай, кудурет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. 24 ТВ жана Маралдан орозо кебин угуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы. У нас есть хорошая новость. Кинотеатр «Кызыл-Кыргызстан» вновь будет возведен. Строительная компания «Бурана Грант» в 2019 году на пересечении улиц Жумабека и Алымкула-Усинбаева начала строительство жилого комплекса «Бурана Пэлас», внутри которого и будет расположен легендарный кинотеатр. Главным партнером по строительству является компания «Эмарк Групп». Bir үй-бүлөдө келини менен кайненеси пикир келише албай үй-бүлөдө күндө чурчатак чыгат. Кайненеси мен акыр уулум менен жашатпайм, ажыраштырып тынам десе, келини болсо, уулуңуз экөөбүз бири-бирибизди жакшы көрөбүз. Биз баары бир бактылуу болобуз дейт. Ошентип күндөр өтүп, келини кайненесине ачуусу келип бир дарыгерге барып, аны кандайдыр бир уу жасап берүүсүн өтүнөт. Бул жашоо менен кайненеси кош айтышса экен деген максат коюп. Дарыгер бардык абалды түшүнүп, bir suuga окшош суюктук берет дагы, кайнесинин чай бергенде чайына кошуп коюусун. Жана туугандары ал ишти келинден көрүп калбашы үчүн кайненесине жакшы мамиле кыла беришти келинге сунуштайт. Арадан күндөр өтөт. Келини жакшы мамиле кылып, кайнеси ал мамиледен жүрөгү жылып, экөө ортосунда ынтымак пайда болот. Экөө бири-бирин абдан бир жакшы мамиле кылууга түшөт. Келини бул абалга абдан кейип, кайнесин ушунчалык жакшы көрүп, акыры дарыгерге барат. Кайнеме берген дарыга каршы бир дарыңыз барбы? Мен кайнемди абдан жакшы көрүп калдым. Ал да мага абдан жылуу мамиле кылууда. Суранам, кайнемди бир дарылап калыңызчы дейт. Көз жашын арчып. Анда дарыгер күлүп, мен кайненеңе эч кандай дары берген эмесмин. Ал жөн гана суу болчу. Ал эми кайнең экөөңдүн ортоңдогу жакшы мамиле бул сен ага кылган жакшы мамиленин аркасы менен келип олтурат. Адамдар бири-бирине сый урмат менен мамиле кылса, адамдар бири-бирин жакшы көрүп турса, чын жүрөктөн бактылуу үй-бүлө курулат. Ошондуктан бири-бириңерге жакшы мамиле кылууну жана эң башкысы сыйлоону унутпагыла. Кайненең болсо жөн гана суу ичти. Суудай өмүрү узун болсун деп дарыгер жылмаят. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бүгүн так ушул бактылуу үй-бүлө кандай болуш керек деген теманын алкагында маек курмакчыбыз. Бизден алыстабай туруңуз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد صدق الله العظيم. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Girүүгө уруксат суроонун кезеги 3 чейин. Уруксат берилсе киресиң. Уруксат берилбесе кайра кайтасың. Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem mınday degen. Эки мусулман жолукканда өз ара кол алышып учурашышса, экөө кош айтыша электе күнөөлөрү кечирилет. Мейримдүү ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен кайрадан бүгүнкү эфирибизди баштап жатабыз. Ассаламу алейкум урматтуу телекөрүүчүлөр, кадырлуу бир туугандар. Ыйык Рамазан айы канчалык рызкы, берекет толтуруп бизге жараткан ушунчалык сонун бир неаматтарын берип, бизге ушунчалык бир керемет күндөрдү тартуулаганына дагы бир жолу ыраазычылыгыбызды билдирип, ушул соңку күндөрдүн соңку мүнөттөрүндө биз негизи ары карап бери карап өзгөчө бир сонун теманы сиздерге сунууну туура көрүп отурабыз. Себеби адамзатта эң бир баалуулук, эң бир сонун бир жашоодогу жакшылык жана бактылуулук бул үй бүлөдө экен. Ошондуктан бактылуу үй бүлө кандай болуш керек деген теманы алганда бүгүн биз маек курабыз. Ислам университетинин проректору, Кыргызстан мусулмандар алымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев устазыбыз келип отурат. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Марс агай, бүгүн биз ушул чындап эле үй бүлө деген бул бардыгынан бийик, бардыгынан бир жүрөккө жакын, негизи адамзаттын жашоосун коштоп турчу бул үй бүлө экен да, төрөлүп баягы кабырга чейин. Ошондуктан адам бир жашоодо бактылуу болуш үчүн үй бүлө эң чоң ролду ойнойт экен. Анан бактылуу үй бүлө деген ал кандай болуш керек негизи? Мейримдүү жана ырайымдуу Алла Тааланын ысымы менен баштайын. Жараткан Алла Таалага чексиз мактоолор, пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва салламга дуа салават болгон болсун. Жалпы көрөрмандарга Алла Тааланын салам тынчтыгы болуу менен биргеликте Рамазан айы куттуу, туткан орзолорду кабыл кылган болсун. Чындыгында үй бүлө бул бир мажхул деп айтат. Биз биле албаган, балким дагы деле түбүнө жете албаган бир биригүү деп айтат. Эмнеге дегенде биз канчалык деңгээлде идеалдуу бир келечекти, үй бүлө деген нерседеги баалуулуктарды айтсак дагы, бирок адам баласынын табияты ар кандай болгондуктан бул үй бүлөдө орто бир биз гана баалуулуктарды дин аркылуу айта алат экенбиз. Ошондуктан ислам дини деги эле үй бүлө маселесине келген учурда адам ата менен обо энени жаратканда дагы ошолордон урпактар улансын деп, ошол урпактын улануусун үй бүлө аркылуу улантууну ыраа көргөн. Андан кийинки пайгамбарлардын доорунда жана биздин пайгамбарыбыздын учуруна келген учурда албетте бул ошол ак нике аркылуу жана ошону менен биргеликте эле белгилүү бир ошол жоопкерчиликтерди мойнуна алуу аркылуу күйөөсүнүн аялына болгон жоопкерчилиги, аялынын күйөөсүнө болгон жоопкерчилиги, эртең бүрсүгүн алардын ортодо пайда боло турган, Кудай Таалам бере турган, белек кылып бере турган перзенттердин алдындагы жоопкерчилиги, деги эле аларды айлана чөйрөсүндө курчап турган тууган уруктардын алдындагы жоопкерчиликтердин баарын камтыган нерсе албетте бул үй бүлө болуп эсептелинет. Ансыз деле Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде айткандай, бисмиллахир-рахманир-рахим: "Ва мин аятихи ан халака лакум мин анфусикум азважан литаскуну илейха ва жа'ала байнакум маваддатан ва рахма. Инна фи залика ла аятин лиқаумин ятафаккарун." Алла Таалам бул Кур'ан аятын ушундай айтат: "Силердин өзүңөрдөн, адам атанын өзүнөн, кабыргасынан деп атпайбы, өзүңөрдөн силерге бир рахат тартуулай тургандай, силерге бир мындай ички жан дүйнөнүн тынчтыгын тартуулай тургандай бир эмне кылдык дейт, жупту, жубайды силерге жараттык деп атат да. Эмнеге дегенде анын силердин ортоңордо жараткандан кийин сүйүү болсун деп жана мээрим болсун деп. Демек, бактылуу үй бүлө күйөөсү аялына караганда, жүзүнө караганда дайыма ичине, жан дүйнөсүнө кубаныч кирген,
мындай айтканда аны караган учурда жүзүндө бүрүшкөн, кабагы бүркөңкү абалдагы жубай эмес, балким жадырап жайнап тосуп алган бир инсанды көрүү, өзүнүн жубайын караган учурда аны менен кеңешер инсан катарында мен ушу буюрса ушул маселемде кеңеше турган адамым ушул жубайым дей биле турган, сыртка чыгып башка бир жактарга сапар тартып кеткен учурда эркек киши көңүлү ток, үйдөгү кандай гана маселе болбосун, балдардын тарбиясынан баштап тамак ашына чейин деги эле өзүнүн намысына, аялдын өзүнүн намысына да бекем болот деп ишене билген үй бүлө бири-бирине бул бактылуу үй бүлө деп айтылат. Демек, бактылуу үй бүлөнүн өзөгүн негизин түзгөн нерсе бул эң башта бул ишеним. Ишеним ислам дининдеги негизге ылайыкташтырылган бир үй бүлө болуп эсептелет дейт. Ошондуктан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дагы өзүнүн хадистеринде абдан эле көп мындай айтканда баяндап айтып атпайбы? Я ма'шара шабаб ман истата'a минкумул ба'ата фалятазавваж. О бир жаштардын тобу, силердин араңардан ким үйлөнгүсү келген болсо, үйлөнсүн деп атат да, мындай айтканда үйлөнсүн, анткени ал силер үчүн бир калкан дейт да, нерегинде бир тосот. Себеби бүгүн коомдо ар кандай көрүнүштөр, ар кандай терс көрүнүштөр бар. Бүгүнкү күндө коомдо кылмыштуулук дагы бар, зордук зомбулук деген нерсе бар. Бүгүнкү күндө үй бүлө баалуулуктар жоголуп аткан учурда жашап атабыз. Кандайдыр деңгээлде бала тарбиясы дагы кандайдыр өзүнүн нугунда кетпей жаткан бир мындай заманда жашап аткан учурда албетте ислам дининин бул баалуулуктары, өзгөчөлүктөрү бизге мисалы эмнени туюндурат десе, мыкты сабактарды бергенде. Демек, бактылуу үй бүлөнүн негизги өзөгүн түзгөн нерсе бул дин, бул ишеним. Ошол динибизде, пайгамбарыбыздын жашоосунда үй бүлө кандай болуш керек экен дегенде, албетте күйөөсү дагы имандуу болуш керек, жубайы да имандуу болуш керек. Эгерде күйөөсү да такыба, Кудайдан корккон сезимдеги инсан боло турган болсо, ошого жараша инсан болуш керек. Жана бир ата өзүнүн балдарына айтат дейт го, балдарым баягы мисалы эки нерсени айтат дейт да, мисалы эки нерсе баягы жакшылыкты бере алдым депчи. Бирөөсү мындай айтканда силер төрөлгөнгө чейин, жарык дүйнөгө келгенге чейин, бирөөсү жарык дүйнөгө келгенден кийин деп. Балдар айтат дейт, ата, биз жарык дүйнөгө келгенден кийинки жакшылыктарды билебиз дейт да. Бардыгын санап беришет. Момундай жакшылык кылдыңыз, бизди багып атасыз, карап атасыз, тарбия берип атасыз иман жолунда. Биз төрөлгөнгө чейинки жакшылык эмне десе, силердин энеңер болгон мына апаңарды, эң мыкты инсанды тандаганым деп айтат да. Тандаган. Бул мен чыныгы мындай айтканда жакшылыгым депчи, үйлөнгөнгө, силер төрөлгөнгө чейинки жакшылык деп. Ошон сыңары ар бир ата ойлонуш керек. Демек, өзүнүн келечек болочоктогу перзент Кудай таала насип кылган болсо, албетте перзенттери үчүн кандай энени тандап атат. Олия инсанга 3 айлык баласын алып келип, ушуну тарбиялап бериңиз деген эненин окуясында баарыңыздар эле билесиздер. Ал жерде кеч калдың деп атат да. Негеден эненин курсагында, балким энени тандаганда маселеде эртелеш керек болчу деп. Ошондуктан Куранда да көп аяттарда келгендей эле момун, ыймандуу, Кудайдан корккон эркектерге момун, ыймандуу, Кудайдан корккон аялдар төп келиш керек деп. Пайгамбар хадисинде айткандай, аял кишинин 4 нерсесине карап үйлөнөт деп атпайбы? Анын жамал сулуулугуна карап, анын тегине карап, анын байлыгына карап, анын мындай айтканда ыйманына карап деп атат да. Бирок пайгамбар хадисинин уландысында акырында эмне болсо дагы ошол ыйманына карап ала бергилечи деп атат да. Себеби ыйманына карап алган үй бүлөдө деп атат да, бүтүндөй баардык сен күткөн критерийлер, сен күткөн образдар же болсо баардыгы болот. Эгер сен ыйманыңдын назары менен карасаң, сенин ошол жубайың сен үчүн бир эң чырайлуу, эң сулуу бир аял зат болот. Сенин жубайың ансыз деле сен ыймандуу болгондуктан тектүү жерден бир кызын алган болосуң. Байлык жагынан дагы кандай гана байлык насип кылбасын, сен канияткер болгондуктан аялың дагы эң бай, сен да эң бай инсандардын катарында болосуң. Макул, балким бир эле сындырымнаныңар бардыр. Ошондуктан бактылуу үй бүлө турмуштун кайсы гана учурлары болбосун, оош, кыйыш болот, оор, жеңил болот. Барчылык, жокчулук, молчулук болгон учурда дагы бирдей абалын өзгөртпөгөн, дайыма эч качан кайгырбаган пайгамбарыбыздай Айша энебизде бир күнү келип, Айша, эртең мененки тамакка эмне бар деп сурап атпайбы? Айша энебиз айтат, эч нерсе жок десе, анда бүгүн орозо кармайлы деп. Аялы дагы ошого макул болду мындай айтканда. Аны улаган кийинки аулия заттар, кийинки эле канча кылымдан кийин дагы ошол нерсени кайталап атышат да. Ой кемпир, бүгүн үйдө эмне бар десе, эч нерсе жок десе, кандай бактылуу инсанбыз, пайгамбарыбыздын жашоосуна окшогон биздин жашообуз десе, альхамдулилlah, Кудайга шүгүр деп, аялы да ошого макул болду да. Бактылуу үй бүлө да менин оюмча. Негизи бая көп адам сурап кетет эмеспи, бакыт деген өзү эмне депчи. Анан ушуну бир кыска бир окуя менен айта кошо кетсек, бир күнү бир карга мышык жатса жанында кичинекей мышык ойноп атат дейт, койрогун кубалап улам.
Анан мышык, карга мышык таң кала кызыга эмне кылып атасың десе, менин бактым куйругумда деп айтышты. Менин аркасынан кубалап жүрөм, бирок такыр жетпей койдум дейт. Анда карга мышык жылмая, мен да жаш кезимде ушинтип куйругумду канча кубаладым, такыр жетпедим. Бирок эмне болсоң ошол, сен мага кереги жоксуң деп таштап койсом, ал аркаман өзү ээрчий баштады. Ошондон бери менин куйругум дайым аркаман ээрчип жүрөт, бактым ээрчип жүрөт деген экен да. Көрсө чындап эле жашоонун ар бир мүнөтү көзүң ачканың бакыт, сенин ушу басып жүргөнүң бакыт, сенин тамак ичип атканың бакыт, сенин жаныңда инсандарың бар. Кыскасы баскан турганын өзү бакыт экен да, жашоо өзү бакыт экен. Болгону ошону бактылуу мүнөттү көрө билиш керек экен. Анан ошол жакшылык аркаңан акырын ээрчип жүрө берет экен да. Анан негизги бул биз үй бүлө темасын талкуулап жатканда тарбия маселеси өтө бир маанилүү. Тарбия маселеси үй бүлөдөгү баягы үй бүлөлүк мыйзам, үй бүлөлүк закон деп коесуз эмеспи? Ал дагы өтө бир чоң ролду ойнойт экен. Ошондуктан ушу үй бүлө бул тарбия мектеби деп коет дагы да жакшы сөз бар. Ушунун өзөгүндө эмнелер жатат, ушуну бир ачыктап берсеңиз. Чындыгында үй бүлө бул тарбия мектеби. Ар бир окуя, ар бир болуп өткөн пайгамбарыбыздын, же болбосо сахабаларынын, андан кийинки Кудай Тааланын сүйүктүү кулдарынын, деги эле үлгүлүү инсандардын жашоосун өткөргөн көз ирмемдер үй бүлөлүк жеке болсун, жараткан менен болгон байланышында үй бүлөнүн биз үчүн бир чоң бир сабак, тарбия мектеби чындыгында. Үй бүлөнү бир сөз менен айтып, ушундай болуш керек деп айтып коюу жеңил болгону менен, бирок жашай келген үчүн абдан кыйын бир нерсе. Себеби күндө ар кандай абал менен туш болосуң да. Ошондуктан үй бүлө инсандын тарбия мектеби деп сиз баса белгиледиңиз, жакшы баса белгиледиңиз. Бул албетте тарбия мектеби. Эмнеге дегенде сабырдуулукка тарбиялаган бир мектеп үй бүлө. Экинчиси жинден бөөгө көтөрүңкү болууга тарбиялай турган бир мектеп. Себеби силердин эң жакшыңар аялыңарга жакшы мамиле кылганыңар деп пайгамбарыбыз эркектерге кайрылып. Ошондой эле аял заты үчүн деле айтып атат да. Мисалы үчүн аял заты үчүн деле күйөөсү үйгө келген учурда жакшынакай кылып туруп үйдүн тазалыгын, иретин, тартибин бүт баарын жалгаштырып, мындай жакшынакай кылып койгон, анан тосуп алган аял заты, күйөөсүн жадырап жайнап тосуп алган аял заты, албетте бул бактылуу бир аял заты деп айтат. Мисалы үчүн үчүнчүсү кечиримдүүлүккө үйрөткөн бир мектеп мындай айтканда. Кечиримдүү болууга. Мунун да мисалдары бар. Мисалы кандай мисал десе, бир хадисте келгендей, ауд деп келет да, хадисте арабчасы, мен айтпай эле коеюн. Аял заты жөнүндө айткан учурда кандай аял заты силерге ыраа көрүлүп атат дегенде, күйөөсү таарынтып койсо, же болбосо өзү таарынтып койду, кандай гана абал болбосун, ошол учурда дейт, аял заты дейт, туруп дейт, күйөөсүнүн колун кармап дейт, сиз кечин десе, мисалы үчүн, сиз мени кечирмейин, мен көз ирмеп, көзүмдү жумуп жатпаймын, уктабаймын деп, Алла Тааланын алдына сөз беремин деп айткан болсо, кечирим сураган болсо, күнөөкөр болобу, болбойбу? Бул адам бейиштик аял дейт да, мындай идеалдуу аял. Демек, кечиримдүүлүк, ошол эле эркек тарабынан деле ошол кечиримдүүлүккө үгүттөгөн хадистер бар. Төртүнчүсү боорукердик үгүттөгөн бир мектеп мындай айтканда. Бешинчиси эгоисттик эмес, башкасы менен эсептешүүгө үйрөтө турган бир мектеп. Эгоист болбогонго. Сен жалгыз өзүң эмессиң, жаныңда бир жубайың бар. Анын да табияты бар, кечирип кой, анын да тамак жегени сага жакпашы мүмкүн, бирок сен ага эмне кыласың? Мындай айтканда чыдайсың. Экинчиден, менин гана айтканым болот, менин гана дегеним болот, мага гана жаккан нерсе бул үй бүлөдө жагыш керек деген нерсе болбойт. Себеби эгоисттик бир пикир, менсинүү деген нерсе бул шайтанга гана жарашкан нерсе. Алтынчы нерсе албетте үнөмдөөгө, ысырап кылбаганга үйрөткөн бир мектеп. Мындай чынын айтканда үй бүлөдө отуруп бүгүн мына өзүңөр деле үйлөндүңөр, балалуу болдуңар, бойдок кездеги каалагандай сарптаймын, каалагандай жүрөмүн, тапканыңды кааласаң жеген ичкенге кааласаң тигиге бересиң, буга бересиң, эч кимдин алдында эсеп кысап бербейсиң, бирок үйлөнгөндөн кийин кааласаң каалабасаң үнөмдөгөнгө өтөсүң. Себеби кой, сен жубайыңа, анын тамак ашына, балдарың төрөлгөндөн алардын да рызкыларына бөлөйүн деп отуруп, үнөмдөөгө өтөт адам баласы. Кыскарта баштайт, мурдагыдай тайраңдагандарын, мурдагыдай каалагандай чачкан нерселердин баарын токтотот, азайтат. Демек бул үнөмдөгөнгө өтөт. Эң негизгиси бул жакшы үй бүлөнү айтайын, идеалдуу бир үй бүлө, ушундай бир мектеп адамды коомдо Алла Тааланын алдында Кудайдан корккон, да коркучуураак деп айтайлы, эң мыкты корккон, такыба инсан кылып тарбиялай турган бир мектеп. Чындыгында аял затынын ар кандай кемчиликтерине көздү жумуп коюп, ибадатына да бекем болуп,
ошол үчүн аял киши эгерде үй бүлөдө дагы такыбараак болсо, дагы Кудайдан коркуучураак болгон болсо, ал өзүнүн күйөөсүн сөзсүз түрдө баягы эмеге өгөтүп, намазга, эртең намазга даара суусун камдап берип, туруңуз, намазыңызды окуп алыңыз деп мындай үйрөтө билген үй бүлө, албетте мен ойлойм бул бир тарбия чындыгында. Ар бир көз ирмеми, ар бир өткөн нерсеси. Ошон үчүн бүгүн өз балдарынан нааразы болгон инсандар көп, аталар көп. Бүгүн өз ата-энелеринен нааразы болгон перзенттер көбөйдү бүгүнкү күндө. Бүгүн өзүнүн жубайынан нааразы болгон күйөөлөр көбөйдү. Бүгүн өзүнүн мындайча айтканда күйөөсүнөн нааразы болгон аялдар көбөйдү. Көрүнгөн жерде сырларын сатып, аларды ушактап, жамандаган инсандар. Чындыгында ислам динине келе турган болсок, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айткан аял заты, эң жаман аял заты ким дегенде, кечиндеси болгон үйдүн сырларын сыртка жайган инсан деп атат. Ошол эле эркекке деле кайрылып айтат. Демек бул өтө оор бир маселе. Бул маселеде чындыгында биз бүгүн бир мектеп катарында көрө турган болсок, үй бүлөнү, анда бул мектептин ичине киргенде эң мыкты окуучусу болууга аракет кылыш керек деп ойлойм. Аял заты негизи эле динибизде дагы, бул кыргыз элинин салтында дагы аял затына бир өзгөчө маани берип келет эмеспи? Мисалы, аял үйдүн куту деген бар, жакшы сөз. Коломтоону кармаган инсан, коломтоону кармаган энелердин мээрими, алардын бир колунун жакшынакай бир жерге тиймейинче ал үйгө ырыскы берекенин келиши дагы да кыйыныраак деген жакшы бир элибиздин кептери бар. Динибизде дагы эненин бейиш таман алдына койгон, эненин улуулугу, сулуулугу тууралуу көп сөздөр айтылат да. Баягы улуу акыныбыз Ал Туткучев агабыздын жакшы сөзү бар го. Алтыным десем жаңылам, алтын бир буюм таш экен. Мен күмүшүм десем да жаңылам, күмүш бир жерде жаткан зат экен. Эне сизди мактаганга мен сөз таппай жатам дейт го. Чындап, эне деген ушунчалык улуу инсан экен. Эненин дагы ушу бактылуу үй бүлөдө куруудагы ролу абдан чоң экен. Бая динибизде салих аял заты деген жакшы кеп бар. Идеалдуу аял заты деген коомчулукта жакшы сөз бар. Негизи ушу идеальный деп атам. Идеалдуу аял заты кандай болуш керек? Салих аял деген кандай болуш керек? Салиха аял заты, туура, дурус, Алла разы болсун. Баягы салиха аял деген дурус инсан дегени, ыймандуу аял заты дегени. Бирок бир сөз менен айтып койгон эмес. Албетте бул жерде Алла Таалам Кур'ан-ы Керимде Ниса сүрөсүндө аялдар деген сүрө бар. Карасаңыз, байкасаңыз, эркектер деген сүрө жок да, rijal деген сүрө жок. Бирок Ниса деген өтө чоң сүрөлөрдүн, чоң, узун сүрөлөрдүн бирөөсү. Ошол сүрөдө Алла Таалам айтат дейт: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Фас-салихату qanitатун хафизатун лил-гайб бима хафизаллах. Салих аялдар ушундай аялдар дейт, qanitатун каниет кылган аялдар. Алла Таалага мына айтканда каниет дегенде максат бул жерден экинчи бирден мааниси келет. Өзүнүн жубайына, күйөөсүнө моюн сунуп баш ийген аялдар дейт да. Кандай гана абал болсо, албетте арамга жумшабаса, жаман нерсеге жумшабаса, адал жолдо буйруктарды кылган болсо, ага баш ийип жашаган аял заты. Бул бир. Экинчиси хафизатун лил-гайб бима хафизаллах. Күйөөсү Алла Таалам алардын укугун кандай сактаган болсо да, ал өзүнүн жубайынын дагы ошол аял заты, жубайларын ал көзү жок кездерде сактай билген аял заты. Мыкты аял заты. Мисалы үчүн Айша энебиздин учурунда бир окуяга туш болот. Мени менен бейишке ким кирет деген учурда бир аялды айтат ошол жерден. Ал аялды сурап Айша энебиз үйүнө барат. Кагалгасын такылдаткан учурда аял киши ачпайт дейт да, ачпайт. Андан кийин айтат дейт: мен ушундай эме алдым десе, келдим эле сизди зыярат кылганы десе, мен күйөөмдөн бир уруксат сурайын, эртең келиңиз дейт. Макул деп эртеси күнү уулу Хасанды жетелеп келет. Ал күнү айтпай десе, мен уруксат сурадым, макул деди, бирок жаныңызда бирөө барбы дейт. О, бар. Ким? Уулум Хасан бар. Кечирип коюңуз, анда мен дагы күйөөмдөн сурайын, ал келгенде уруксат берет экен баласы менен кирген деп. Эртеси күнү макул деп экинчи баласы Хусейнди жетелеп келет Айша энебиз. Ошентип отуруп баягы күндө жетелеп келет, анан кийин ал күнү дагы мен күйөөмдөн уруксат сурайын деп акыркы күнү анан кийин уруксат берет. Келет, кирсе, демейде үнү жашы улгайып калган эненин үнүндөй чыгарган аял заты, татынакай, сулуу, өтө мындай үнү деле жакшынакай болгон жаш аял зат экен. Айтат да, эмне үчүн сиз мынтыңыз десе, аялдын үнү дагы ауырат деп айтат дейт да. Башкаларга ыраа көрүлбөгөн бир эме деп. Ошондуктан бөтөн эркектерге, бөтөн инсандарга мен дагы үнүмдү бир аз мындай корулдатып чыгардым дейт да. Экинчиси дейт, бул Айша энебизди көлөкөгө отургузуп, ал бир айран берип, нан берип, аны сыйлайт. Өзү болсо күн жерге отурат дагы, андан кийин бир чөйчөк суу менен
катыган нанды алып жей баштайт. Ашинебиз таң калат дейт да, эмнеге мындай кылып атасыз десе, байкуш менин күйөөм азыр чөлдө иштеп атат. Эмгектенип бизди адал ырыскы таап келип бизди багайлы деп жүрөт. Ошол күйөөмө адилетсиздик болуп калбасын деп, ал чөлдө дейт, бир катыган нан менен эле суу ичип жатат. Мен дагы адилетсиздик болбосун деп күйөөмдүн алдында акыйм болуп калбасын, ал ошол жакта чөлдө кыйналып катыган нан менен суу ичип аткан болсо, мен буякта айран менен нан, жумшак нан жегеним болбос деп, мен ошого урмат сый кылып атам деген аялдар бар да. Мына бул салих аялдын, анан Айша энебиз ушундай айткан экен, демек түшүндүм. Мени менен бейиште бирге боло турган аялдын кандай аял экендигин. Демек, күйөөсү жок кезде да анын укугун тебелебеген, дайыма коргой билген аял заты деп айтат. Мисалы үчүн дагы бир сыпатын айтайын. Тазавважул валуд вал вадуд файну мукатрун бикумул умамул йомал кияма. Силерди сүйгөн жана көп бала төрөгөн аял заты деп айтат да. Демек, салих аял затынын дагы бир сыпаттарынан бирөөсү көп бала перзенттүү болсом деп эңсеген жана ошол жолда перзенттерин жакшы тарбия бере билген аял заты. Бул салих аял. Биздин заманыбызда дагы андай аял заты жок эмес бар, бирок анын там терси болгон. Өздөрү жолдон келе жатып, жакшы бир ресторандан же бир жакшы ушунакай жерден лагман тамак ичет, башка тамак ичет. Үйүнө күйөөсүнө келгенде жумуртка кылып берип койгондар да жок эмес. Бул тамаша болсун. Азыр уруксат этсеңиз, биздин эфирибизде чакан жарнамалык бөлүгүбүз бар. Бурана Грант курулуш компаниясы биздин программабыздын демөөрчүсү. Аталган компаниянын кыскача жарнамалык ролигине кезек берип, андан соң берүүбүздү улантабыз. Бизден алыстабай туруңуз, урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биз бактылуу үй бүлө темасын талкуулап жатабыз. Экинчи бөлүмдө дагы да болсо темабызды улантабыз. Кроме кинотеатра, в жилом комплексе Бурана Пэлас для горожан будут доступны летняя терраса с панорамным видом, детская игровая площадка в свободной от автомобилей зоне и двухуровневый подземный паркинг, оснащенный датчиком контроля состояния воздушной среды и пожарной сигнализацией. Жилой комплекс Бурана Пэлас – это престиж и высочайший уровень комфорта современной жизни рядом с историей. Ой, бери айда бери. Мындайраак. Бери. Байбиче, койдун саны араң 5 жылда 1000ге жетти. Жылкы 300. Уй баласы 80ден араң ашты. Шаардагы 3 үйдүн бирөөсүн сатып 400 торпак алсак кандай болот? Машинаны жаңыртсак. Анан 5 жылда мал көбөйөт. Шаардан анан чоң 2 үй алабыз. Кандай дейсиң? Алмайдың да бермей бар дейт эмеспи? Токтот чалтык сөзүңдү. Тиги жакадагы кошунага жардам берип койсок жакшы болот эле. Балдары да көп. Ачка отурушат байкуштар. Же бир колунда малы жок. Мен эмне жырга карман жүрөмбү? Тоо ташта, ысык суукта. Сен тиги биздин молдого окшоп айтып атасың. Жайдан бейсек болот эле деп. Маңдай терим менен тапкан мал. Эмне кылсам өзүм билем, кимге өрөм, кимге коем. Анын да колубуту бар. Иштеп мал баксын, малын көбөйтсүн. Ким аны койдуп атыптыр? Өткөндө жардам сурап келгенин айтып атам да.
ичине кан чыгарып курмандык чалып койсок да жакшы болот беле? Жөн эле сое бергидей мал талаада жатып турбу. Бекер оокат бар бекен. Бирөөнү ойлобой өз оокатыңды кылчы. Азыр заман башка. Мына утурган мал болбосо сен эч ким катарына кошпойт. Мал бар үчүн мынантип жүрөсүң. Карабаса катын кетет. Бакпаса мал өлөт дечи эле илгери. Ой, эмне болду? Тынччылыкпы деги я? Эмне болду? Байке, карабасты. Эмне? Түндө жылкыларга кашкыр тийиптир. Эмне дейт окуй? Таң атканга издеп бир тобун таппай койдук. Ия окуй. Далай жылкылар аскаран учуп өлүшүптүр. Уулуңуз Самат ашуунун ар жагын издеп кетти. Туй ата, ушул эле жетпей атты эле. Түнү менен болсо дагы бала бакыран эшитип алып туруп, жердин түбүнөн болсо дагы тапкыла. Издегиле. Бул, жөнө, тез. Тез жөнөгүлө. Болай. Бастыр бол. Макул байке. Бол тез. Кемпир. Кемпир. Ой, бери чыксаң болбойбу? Жылкка каршкыр тийиптир деп атат. Машинанын ачкычын ала чык. Бол, чык жай, бол. Кел ачык. Шашпасам бала бакыраны Кудай сактасын. Ой, бир кичинекей жандыкты курмандыкка чалып койсоң болой я. Ой, макул, ошентем. Андан көрө мен жакка барып милиция каршы жазайын. Чачылган малды жыйнап алып эч ким бербейт, окуй. Андан көрө мына коrodо койду кара. Карайм. Макулбу? 2 күндөн кийин келем, жакшылап кара. Батыраак кел. Эмне болгон я? Жеп алган окшойт. Май. Карабай гана коюшту да. Эмне деген гана жылкыларым бар эле. Булар эмне болуп жүрүшөт? Ой, эмне чаламанды чакчысында койдун барып камап алып. Окуй, эмнеси бул? Рас келбедиң ай. Кече күнү жайыттан келген койлордун баары бышкырып, оозунан көбүк чыгып сулап жатышат. Ата, бул чөп жеп алган окшойт. Көрө албаган эле бирөө берди да. Коrodо турганда курмандык чалып койбой эмне болду я? Кабатаңдын оозурайын. Ата, жакында курман айт эмеспи? Ошондо сойлу. Туура айланай. Самат, анда сен айылга баргындагы молдокеге жолугуп, курмандыкты кандай чалат? Жол жоосун сурап келчи айланай. Бол тез. Ооба ата. Мал тезирээк. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу угармандар, сиздер 24 ТВ телеканалындагы Куттуу Орозо программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз бактылуу үй бүлө деген теманын алкагында маектешүүдөбүз. Студиябыздын коногу Кыргызстан Ислам университетинин проректору, ошондой эле
Кыргызстан мусулмандар алымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев агабыз бүгүн ошондой эле биз демөөрчүбүз болгон Бурана Грант курулуш компаниясынын кеңсесине атайын келип отурабыз. Себеби булар да ошо бактылуу үй бүлө көп болсун, элибизде төгөлөгү топ болсун, бактылуу үй бүлө биздин үйлөрдө жашашсын деп жакшынакай бир ушундай жакшылыкка себепкер болгула деп демөөрчүлүк кылышууда. Биз дагы чын жүрөктөн чын бактылуу үй бүлө көп болсун деп тилейли. Анан жогоруда бактылуу үй бүлө кандай болуш керек деген теманын алкагында бир аз маектешкенге аракет кылдык. Эми учурда 21-кылымда ушул 2010-20 жылда турабыз буюрса, заманыбыздагы үй бүлөнүн сүрөтү кандай сиз үчүн? Кандай көрөсүз ушул сүрөттү азыр? Аял жакшы, эр жакшы демекчи. Жакшы аял эрди эр кылат, балким эрди султан кылат деген сөздөр. Албетте айтылып келсе дагы бүгүн 21-кылым заман тогушуп өзгөргөнү менен бирок адам ошо бойдон да турат. Адамдын физиономиялык түзүлүшүн айтып атам. Бирок аң сезим, түшүнүк, дүнүйө көз караштары өзгөрө баштап атат. Ошон үчүн адам күнүнүн айлана чөйрөсүндөгү көргөн нерселерге карата калыптанат экендигин эстен чыгарбашыбыз керек. Бүгүнкү 21-кылымдын балдары менен дагы мурдагы силердин учурдагы балдардын дагы айырмасы бар да. Бүгүнкү күндөгү балдар технологияга жакын болуп чоңойгон. Кандай деңгээлде өзүмчүл бир аз өзүнүн оюндагыны бергиси келбеген, активдүү бир жагынан карасаңыз өтө гиперактивдүү болгон бир муун келди атта кандай деңгээлде. Ошого жарашат. Ошондой эле үй бүлө дагы ошондой бир кандай деңгээлде белгилүү бир баалуулуктар бар болгону менен ошол эле учурда көйгөйлөрдү да камтый биле алып ташып жүргөн бир нерсе болуп атат да. Мун пайгамбардын хадиси менен уланткым келди. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте мындай айтат: "Ахафу аля уммати мин ба'ди саласан." Мен үммөтүм үчүн мен көзүм өткөндөн кийин дейт, 3 нерседе коркомун дейт да, мен үммөтүм үчүн дейт. Эмне десе, "Далалатал ахва." Арзууларынын ушунчалык адашып кеткендигинде, эмнени арзууласа ошонун баарын ала берет, жей берет, кие берет, колдоно берет. Каалаганын колдонууга мүмкүнчүлүк түзүлө турган бир замандабыз. Бүгүн эмнени кааласаң бар. Илгеркидей бир нерсени алыш үчүн же бирдемеге жетиш үчүн бир 20, 30, 50, 60 километр жерге барып, базарга барып аталарыбыз төө менен ат менен алып келе турган заман жок бүгүн. Бүгүн жаныңа үйүңө алып келип бере турган бир заман. Мисалы үчүн ошол хавай арзуулардын дагы адашып кетүүсүнөн корком деген экен дейт. Экинчиси эмне десе, "Ва иттиба шахват фил бутун вал фарж." Мындай айтканда шахват деп коебуз, адамдын айвандык сезимдеринин курсакка байланышкан жагы бар. Ашказан каалаганын жей берет, ылгабайт. Жана ошондой эле эки бутун ортосунда деп айтабыз, каалаган арам иштерин кыла берет, каалаган нерсесин. Ал да бүгүн ачык болуп калды да. Ушундан корком деп тур, үммөтүм ушундан бузулуп калабы деп. Үчүнчүсү вал гафлату ба'да ал ма'рифа. Маалымат алып окугандан кийин, билгенден кийин, ата бабаларыбыз үйрөтүп кеткенден кийин дагы капилетте калып унутуп коюу маселеси бар. Ошон үчүн бүгүнкү 21-кылым деп айтабызбы же учурдагы заманбап инсандардын үй бүлөдөгү көйгөйлөр абдан көп. Бүгүн кайнене менен келин ортосунда проблемалар бар. Күйөө бала менен кайнене ортосунда проблемалар бар. Бүгүн күйөөсү менен аялдын ортосундагы келишпестиктер бар. Болбогон материалдык нерселердин айынан. Бүгүн бала тарбиясында мүчөлүшүктөр чыгып атат. Бүгүнкү күндө кандай деңгээлде бала тарбияны бир гана баланы багып коюуда, аны багып кою деген болсо жедирип, ичирип, кийиндирип койду. Жаныбар деле жедирип, ошондой жедиресиң, ага деле чөп жем камдап бересиң. Эмне айырмасы болду анда? Багып атасың, ал малды баксаң семирет экен. Баланы баксаң дагы көбүрөөк тамак берип баксаң семириши мүмкүн. Бирок ал адам тарбиялуу, адептүү, имандуу бала болуп чыгып атабы деген маселе келет. Албетте бул жерде тарбия маселеси турат. Бүгүн атанын баласына бере турган эң жакшы белеги бул тарбия деп атабыз. Ата-эненин. Анда бул тарбияны адам отуруп эле бир жөн эле бере албайт да. Өзү бир нерсе аны үчүн бере билиш үчүн бир өзү толуш керек болот. Ошондуктан бүгүн мисалы үчүн көргөн жерден кыз алсаң, жигиттердин жаманын адам кылат деп элибизде кеп бар эмеспи мисалы үчүн. Көргөн, билген жерден, тарбия көргөн жерден деп атат да мисалы үчүн. Ошондуктан бүгүнкү көйгөйлөрүбүз бир аз тарбия жаатына келген учурда эмнегедир өксүп кемип аткандай бир көрүнүш туудурат. Бир аял молдого өзүнүн күйөөсүн арызданып келген окуяны баарыбыз эле билебиз. Молдо киши даанышман киши экен. Аялга карап туруп, макул мен ушундай дем салынган, дуаланган бир жакшы бир ташты алдым, окудум. Муну оозуңа саласың, күйөөң келип сүйлөп баштаганда сен сүйлөгүң келгенде унчукпайсың дейт да. Бул касиеттүү таш дейт, сырдуу таш дейт. Ошентип аялы барып күйөөсүнө барып ушундай кылып сүйлөсө дагы, ал
сөзін баштаса дагы эмнеге момуң тигине, эмнеге тамагың туздуу болуп калган, эмнеге үйүң таза эмес десе деле унчукпай отура берет дейт. Күйөөсү таң калат дейт да. Ошон үчүн баягы адам жинденгенде жарым акылы жок деп айтат эмеспи? Бүгүнкү үй бүлөдөгү негизги нерсе аялда мен да укугумду өзүм билемин, өз өтүгүмдү төргө илемин деген түшүнүк бар. Эркек дагы мен үйдү башкаруучумун. Албетте ар-rijal qawwamuna 'ala an-nisa. Эркек кишилер үйдүн бир камкору, үйдү көзөмөлдөп турган, баккан эркектин өзүнүн негизги милдети. Бирок кандайдыр деңгээлде бул милдет аткара албаса, бул милдетти анда аял аткарыш керек болуп калат деп мындашкан. Анан аялды аткарып аткан болсо эркек киши чыгат, бул жолу кызганып чыгат, башка кылып чыгат. Ошондуктан үй бүлөдөгү бүгүн келишпестик негизги эле өзөгүн түзгөн нерсе бул жанагы айткандай ыймандын аздыгынан болуп атат, динди толук түшүнбөгөндөн болуп атат, сабырсыздыктан болуп атат. Анан албетте анын аркасынан кесепетинен көптөгөн ажырашуулар келип чыгып атат. Чындыгында пайгамбарыбыз учурунда бар нерсени пайгамбарыбыз өзү чече билген экен. Мисалы үчүн бир жолку окуясында бир ата баласына арызданып келди. Я Расулуллах, менин балам ушундай жаман бала болуп чыкты. Мага баш ийбейт, моюн сунбайт, тигини кылбайт, муну кылбайт. Баланы чакырып пайгамбар сурап дейт да. Туурабы айткандар атаңдын десе, мен да айтсам болобу, Аллахтын элчиси дейт. Ооба айтса, менин дагы мындайча атанын дагы балдарына болгон милдеттери барбы дейт. Ооба десе, эмне деп сурайт да. Десе айтат пайгамбарыбыз төрөлгөндө жакшынакай бир ат коюу, жакшы таалим тарбия берүү дейт. Андан кийин жакшына боого эрежеге жеткенде үйлөп жакшы өзүнө төп келген бир аял затын баягы кыз балдар таап берип, ошону үйлөндүрүү дейт да. Десе мен үчөөнү тең аткарган жок дейт да. Менин дейт атам дейт, мен төрөлгөндө ушундай ат койду дейт. Чаян, бөйөн деген аттарды койгон, арабчадан неме кылганда мен уялам дейт да. Экинчиден дейт, мага дейт, бир жолу дагы жаратканың Аллах деп, намаз оку деп, ыймандуу бол деп, сабырдуу бол деп бир жолу айтып койгон жок. Тарбия маселесинде бир жолу да кеңеш берген жок, ата катарында. Үчүнчүсү дейт, мен эрежеге жеткенде дейт, ушундай адеп аклагы начар болгон, байлыгына гана кызыгыппы билбейм, тегине гана кызыкканбы, айтор жаман аял затын алып берди, мен бактылуу эмесмин деп айтат дейт да. Десе пайгамбар айтат дейт, арызданып келген адамга караганда арыздалуучу дагы укуктуураак турбайбы арызданганга деп айтат дейт да. Демек, бүгүн ушундай бир маселе. Бул нерселерди бүгүн тарбия бербесек, мына ушундай проблемалар келип чыгат. Же болбосо өзүнүн аялын арызданып барам деген чоң халифага бир адамдын пайгамбардын сахабалардын учурунда ошол карасат, ошол чоң халифа Азирет Умар өзүнүн үйүндө бака шака баягында бакырык чакырык аялы менен урушуп аткан болот. Аялынын үнүн чыгат. Ой дейт, менин келинчегимди, мен жубайымды арызданып келдим эле. Меникинен караганда меники жөнүндө жакшы турбайбы, гүл турбайбы. Андан жөнүнө кетип калайын деп акырын кетип баратса, чыгып айтат, "Ой, бир тууган, эмне келдиң эле?" дейт. Десе, "Жөн, мен айтпай эле коеюн" десе, "Айткын" деп отур дейт. Айтканда айтат, "Мен ушу жубайымды арызданып келдим да, бирок сиздин жубайыңызды көрүп мен эмнегедир мындайча баш тарттым кой" дейт, "Арызданбай эле коеюн" дедим десе, айткан экен дейт да. "Бул менин балдарымдын энеси" дейт. "Үйүмдүн куту" дейт. "Кийимимди жууйт" дейт, "Тамагымды кылса" дейт. Бүт жакшылыктар бар экен дейт. Анан 2-3 терс сыпаттарына сабыр кылбай эмне болуп турмун деген сабак берген нерселер бар. Демек, бүгүнкү үй бүлөдө ушул нерсе кемип аткандагыдай. Бүгүн бардар, мындайча барчылык да бар, молчулук да бар. Кээде молчулук адамды бузат дейт. Бүгүн ар бир нерсени, мисалы үчүн ошол эле үйлөп атканда жаштарды дагы ата-энеден да кетип атат мындайча. Неге дегенде ал ата-эне ошо балдарын эмне кылып атат? Үйдү үйлөп тойду кылып аткан учурда карызга үйлөп той кылып атат мисалы үчүн. Же болсо кээде бардар үй бүлө болгон болсо, алып тойдун эле машинесин берип, үйүн берип, булар кичине кыйналбасын деген бир эмени коюп, андан кийин аларды ушу ортодогу баягы биздин салттуу нерселер бар да, келин кандай болуш керек? Келин келиндей болуш керек. Кайнененин алдында ийилип турган адам болуш керек мындайча айтканда. Ошол эле үйдүн бүтүндөй иштерин баарын кыла билген, кичине эч нерсе болбойт жаш кезде. Десе, жок, андай эмес. Ошол эле кыздын энеси дагы сен керек болсо кайненең момундай деген болсо тигиндей деген деп кайтарып, андан ашып өткүн деген сыяктуу насааттарын берген энелер жок эмес да бүгүнкү күндө арабызда. Тилекке каршы көрүп атабыз, ошол абалды көрүп атабыз жашообузда. Мындай кайненелер киришкен үй бүлө акыры ажырашып тынып атат да. Себеби менин кызым андай болбош керек, менин кызым мындайды кийиш керек, менин кызым парктарга барып сейилдей салыш керек деген сыяктуу кыздын энелери кайра келип алып, кайын журтунан баягы өздөрүнүн бир шарттарын коюп, менин кызымды минтип карашыңар керек деген шарттарды коюп, акыры күйөө баланы чүнчүп отуруп, анан акыры ажырашып кеткен бүлөлөрдү көрүп атабыз. Ошол эле сиз айткан баягы балким бардар үй бүлөдө эрке чоңоюп калган кыздар келиндик милдетти аткаргысы келбей, туруп чай бергиси келбей, үй жыйнагысы келбей, анан баягы үй жакка сөз ташып, анан ортодо пикир келишпестиктердин айынан
анан бала менен эненин ортосунда эки тарапта тең тандоо болгон учурлар, кыскасы аябай жаман учурларга күбө болуп калатабыз. Ошондуктан сиз айткандай баягы кызга 40 үйдөн тыюу деген кыргызда жакшы сөз бар да. Кызга тарбияны ата эне үйдүн кичинесинен үйрөтчү. Азыр бир нерсе десе, кээ бир ата энелер, жаш ата энелер эми азыр эскиге барбайлычы, биз деген заманбап кишибиз. Анан жолук салбай эле койсун, анан эркин жүрсүн, анан шорта кийсин келиним деген сыяктуу ата энелерди көрүп атабыз. Бирок менин оюмча сизге кошулуп, ушул жерден коштоп кетким келди. Баягы кыргыздын салты менен, динибиздин жакшынакай шарттары менен тарбияланган үй бүлөдө менимче чындап жогоруда биз сүйлөп аткан идеалдуу үй бүлөнү түзүүнүн мүмкүнчүлүктөрү абдан жогору. Баягы биздин кыргызда аябай үйрөтөт эмеспи, жада калса эркек кишиге аркаңды салып турба, эркек киши келатканда жол бошот, келиндер аябай. Келиндерге канчалык сонун нерсе бар. Баягы жүгүнүү маселеси, чай куюу маселеси, анын баарын ата эне кызга кичинесинен үйрөтүш керек. Кыз келгенде экинчи тараптагы ал жакты баягы адаптация деген бар, көнүшүү деген бар. Акырын кучагын жайып тосуп алса, ал да ошондой мамиле кылат дегендей. Анан дүйнөлүк окумуштуулардын бир сунушу болуп атат да, ошо жакшы бир үй бүлө куруунун дагы бир сунушу болуп атат. Жаштарга чыныгы үй бүлө курулгандан кийинки жашоо кандай экенин ачык айткыла депчи. Ачык. Себеби баягы сүйүшүп, жетелешип жүргөн жаштар бар дейт. Тим эле бири-бирине идеалдуу көрүнүшөт дейт. Алар баягы балдарды көрсөт дейт, интернет аркылуу кинолордун кичинекей балдарды тим эле бөпөлөп коляскага сүйрөшкөндөрү бар. Анын баардыгы тим эле жомоктой элестетилет дейт. Бирок ошо тыйындын экинчи тарабын эмнеге айтпай атасыңар дейт. Үй бүлөдөгү баягы сиз жогоруда айткандай жаман сапаттар чыга баштайт. Экөө бири-бирине күндө экөө чогуу жатып чогуу турат. Бири-бирине жакпаган сапаттар бар. Күндө сулууланып жолугушууга келгендер сулууланбай эртең менен турганда башка абалда турушат. Балдары ыйлап түнү бою уктабаган бала болот дейт. Түнкү саат 3-4кө чейин бала карган учур болот. Анан ошолорго чыдабай идеалдуу картинаны түзүп алгандар, сүрөт түзүп алгандар. Анан үй бүлөнү таштап кеткендер бар. Ошон үчүн силер алдын ала аларга айтсаңар, алар жашоонун бул жагы бар турбайбы деп үй бүлө, бактылуу үй бүлөгө бир даярдыкта барышат. Анан ошол баягы айткан нерселер келип атат. Мен бул жолдон минтип чыгайын деп, анан баягы жолдорун издей башташат деп. Сиз кошуласызбы ушуга дагы? Албетте, мен да кошулам бул нерсеге. Чындыгында жасалмачылык деген нерседен бар да, жасалма болуу деген нерсе бар. Табигый абалында болбоо деген барса, бүгүнкү күндө эки жактан түшүнсөк болот жасалма деген нерсени. Сырткы келбеттин жасалмалуулугу, анан ошол эле ички дүйнөсүнүн жасалмалуулугу. Мавлана Жалалдин Руминин айткан сөзү бар го, көрүнгөнүңдөй бол, болгонуңдай көрүн деп айтат да. Мына кандай көрүнгөнүңдөй бол деген мааниси дагы, сен кандай көрүнүп атсаң, эл сени кантип көрүп аткан болсо, ошондой бол ичиңде дагы. Ички жан дүйнөң кандай болгон болсо, балким өтө кара мүртөсүң, өтө мындай жаман, анда сыртыңда да ошондой эле болуп көрүн. Эмне кыласың, алданып, мисалы үчүн башкаларды бар. Ошондой эле үй бүлө маселесинде дагы мүмкүн болушунча жасалмачылыктан алыс болуш керек. Бүгүнкү күндө жаштарыбыз чындыгында ошол эле өзгөчө аял кишилер таарынбасын, чында кыз балдар таарынбасын. Көп эле мен көргөн эмелерден өтө жасалма болуп эмесине көрүп калды да, сырткы келбетине гана маани берет, сулуулугуна гана маани берет, аны балким тонналап деп айтабыз, же килограммдап деп айтабыз, жанагы чаптай турган нерсе менен чаптайт дагы, андан кийин ошол эле күйөөгө тийгенден кийин эле бала сиз айткандай караса эле эртең менен турса эле башкача эле бирөө турат да, жатат мындай айтканда. Анан албетте ол биринчиден эме болот. Экинчиден жанагындай үйдө эне деген ошо кызын эркелетип отуруп, үйдүн элементардуу нерселерине баланы тарбиялаганга эч кандай бир нерсени үйрөткөн эмес. Күйөөсүнө моюн сунуп баш ийүү деген нерсени айткан эмес. Албетте жакшы үй бүлөлөрдө абдан көп. Мен бул жерде баягы кээ бир көйгөйлөрдү айтып атабыз да, ошо көйгөйлөр жок болсун деп. Бул нерселердин баарын үйрөтпөгөндөн кийин эртең барып бул албетте проблема болот. Ал барып проблема болуп Кыргызстандагы мына бүгүнкү үйлөнүп аткан жаштардын мен мындай жарымынан азырагы деп айтайынчы, же болбосо 3/1 деп айтайынчы, азайтып койдум мындай айтканда. Бүгүн ажырашуу болуп атат да. Эмне себептен болот? Материалдык келише албастыктын себебинен айынан болуп атат. Андан чындыгында бүгүн уят, ар намыс, ыйба деген нерселер жоголуп баратат. Мисалы үчүн келин жолугун салып, макул, мен мындай жолук салуу маселесин айтсак, анан диндарлашып кетти, булар динди эме алып экен деп айтышы мүмкүн. Бирок салттуу болгон келиндин да жолук салуу маселеси бар да, бул динибизде жок эле салттуу болгон нерселер да бар да. Артка болсо да жолугун салып, дайыма кайненесин, кайнатасын көргөндө ага ийкелип, мисалы үчүн белин, сыртын, артын салбастан алды менен туруп ийкемдүү болуп турган учурлары. Кандай жатып турдуңуздар, жакшыбы ата апа деп, мисалы үчүн салам берип, эртең менен чайын камдап берген учурлар бар да, мындай чыккан. Бул нерселер эмне үчүн жоголуп кетиш керек деген нерсе бар да. Ушул жоголгондо, чындыгында бүгүн карасаң кайнене менен келин
кызыбы деп ойлойсуң, башка да чачын жайып салган, мисалы үчүн. Чындыгында өтө орой, өтө жакшы көрүнүш эмес. Же болсо 2-3 бала болуп калса, болду мен бетим ачылды дегендей кылып, кайненесинин алдында тайраңдап каалагандай отурган. Мурдагы келиндик менен кайнененин ортосунда да мамиле жок. Албетте кайнене эне, өзүнүн энесиндей. Бирок энесинин ортосунун алдында дагы бир ыйба болуш керек. Ошол эле күйөөсүнүн алдында дагы аял заты дейт. Негизи жасана турган аял заты өзүнүн жасана турган бүтүндөй сулуулуктарын баарын үйүндө күйөөсүнө көрсөтсүн деп атат да. Өзүнүн жубайына көрсөтсүн, көчөгө эмес. Бүгүн тескерисинче ушул нерсе болуп, үйүнө келгенде жаман бир көрүнүштө халатын кийген, макул боенбой эле койсун да, мындай сулууланган эмес. Ал ошол эле учурда сыртка чыккан учурда ушундай боенот, ушундай кийинет, элдин баары ага тамшанып суктанат, бир гана күбөзөтө ушул менин жубайым беле дегендей бир эме кылат да, мамиле кылат да. Ошондуктан бул баягы бизде бүгүнкү күндө көйгөйлөрдүн айтып отурсак абдан эле көп. Бирок пайгамбарыбыздын эмесинде мээрим, сүйүү деген нерсе бар да. Сүйүүм албетте бул мээримдүүлүк аркылуу өтөт дейт да. Аялың менен үйлөнгөндө баягы сиз айткандай ашык болуп үйлөнүү бар. Ал ашыктык бат эле өчүп калышы мүмкүн. Бирок сен мээрим төгө билсең, мээримиңди төгө билсең, ал сенин өмүрүңдүн аягына чейин, балким кыяматта бейиште бирге боло турганча деңгээлде бул уланат. Дагы бизде бир кемчиликтердин бири азыр кыздардын көбү иштеп атпайбы, жашынан эле кичинекейинен иштеп өздөрү да акча тапканга көнүп калышты. Себеби бир ошол заманда жашап жатабыз. Бул мындай мен практикада жалпы бир жашоодо көрүп атабыз бул нерсе. Акча табып калган кыздар көбүрөөк күйөөсүнө баш ийгиси келбей калат экен күйөөгө тийгенде. Себеби биздин аябай жакын тааныштарыбызда ушул окуялар болуп бир аз капа болуп жүрүшөт. Бул дагы бир аз балким жакшы болгону менен, бирок үй бүлөлүк бактылуу жашоого бир аз кемчилик болуп калат экен. Себеби кыздар баягы өзү каалаганды алып, өзү каалаганды кийип, өзү каалаганды басып баштаган учурда, өзүн өзү камсыздап, каржылап калган учурда, анан күйөөсүнө келип, ага көз каранды болгусу келбей, же күйөөсү аны ошол мурункудай камсыздай албай калса, анан ошол сыяктуу маселе дагы аябай оор учур алып келип атат. Туура айтасыз, бул нерседечи миграция маселеси да бар эмеспи? Миграция маселеси бар. Бизде толтура кыздарыбыздын көпчүлүгү Москвада, Россияда жүрөт, бүгүнкү күндө Казакстанда жүрөт, чет мамлекет, Турция жана башка мамлекеттерде жүрөт. Кыз бала да бул. Жалгыз ал жакта кандай гана өзү акча кармап, өзү салып, мен багып атам силерди дегендей бир милдеттеме менен. Кээ бирки жубайларын жиберип ийген. Ал жакта биз барып келип атабыз, Россияга барып келгенде көйгөйлөрдүн баарын көрүп атабыз. Жубай күйөөсү үйдө балдарын карап отурат, аял ал жакка башка бирөөгө тийип кеткен мисалы үчүн да, же тескерисинче. Андан кийин бул жакта сиз айткандай иштеп, эмгектенип кичине акча кармап калган кыз балдарыбыз, аял кишилер эртең чындыгында баш ийгиси келбейт экен. Бирок чындыгында сахабалардын жубайлары кандай десеңиздер, мисалы үчүн пайгамбардын жубайлары кандай болгон десеңиздер, алар үйдө олтурган. Үйдө олтуруп эле эмгектенип болуу мүмкүн. Макул аялга таандык иштерди кылсын, акча тыйында айлык алып тапсын, бирок бул нерсе аларды текеберчиликке алып барбаш керек. Аял киши бир аз эми колуна акча тыйын түшкөндөн кийин кээде өзүм билемди кылып, мен багып атам, мен карап атам, мен өзүмдү өзүм багам. Кээ бир үй бүлөлөр бар экен, бүгүн күйөөсү өзүнчө акчасын өзү коротот экен, аялы өзүнчө коротот экен. Бул не деген шумдук да, мындай кандай укмуш. Илгерки сахабалардын жубайлары момунтуп узатып жүргөн күйөөлөрүн. Үйдө калчу балдарынын тамагын жасап, тардын тарбиясын берип, Куранын жыртатып, келгенге чейин күйөөсүнүн кийимин жууп, үйдүн тазалыгын элетин карап отурчу экен да күтүптү. Күйөө бала баягы күйөөсү жоопкерчиликти алгандыгы үчүн ал кандай гана жумуш болбосун, мындай пешене тер менен эмгек кылганга аракет кылган. Ошон үчүн бүгүн балким кээде эркектер жалкоо болуп атканда ошондон болушу мүмкүн да. Узатканда мен сени биз сизди узатып атабыз, жакшы бар, адалдан акча таап келиңиз. Ал эми эгер адалдан акча таппасаңыздар, анда биз ачкалыкка чыдайбыз, бирок тозоктун отуна чыдай албайбыз, арамдан таап келсеңиз деген насаат берген аял заты болгон. Аябай ошол маселеде чындап өтө чоң бир көйгөйлүү маселелердин бири болуп турат. Буну акырын балким ошол дагы да болсо сиз айткандай бактылуу үй бүлөдөгү ата эне балдарды ошо тарбиялап атканда ошол жактан баштап күчтөп тарбиясын туура берсе, бул маселеге бир аз болсо да бурулуш жасай алышыбыз мүмкүн. Себеби ата эненин колунда көп нерсе бар экен. Ошол эле акча тапкан инсанга дагы акчаны кантип коротууну, туура колдонууну, акча кармаган инсан кандай болуш керектигин ата эне үйдөн үйрөтүп баштаса, бул үйдөн баягы уяда эмнени көрсөң учканда ошону алат деп, үй бүлөдөгү эне атасына кандай мамиле кылса, кызы кийин күйөөсүнө ошол мамилени кылып, ата жубайына кандай мамиле кылса, эркек дагы жубайына ошол мамилени кылчудай экен. Эми исламда романтика деген барбы? Романтика кандай болуш керек исламда? Анан себеби романтика жок, бул жашоонун бир аз кызыгы азыраак болуп калат экен да. Буга кошулат болуш керексе. Албетте бар. Албетте бар. Ислам дининде биз көбүн эсе биздин Орто Азиядагы уламаларыбыз, аалымдарыбыз бул теманы билишет. Алла разы болсун. Хадистер бар, толтура окуялар бар, пайгамбардын айткан сөздөрү бар. Жеке
жубайы менен күйөөсүнүн ортосундагы жеке мамиледен баштап, мисалы үчүн ички баягы мамиледен баштап үй бүлөдөгү сиз айткандай мындай бири-бирин сүйүп жашаш үчүн эмне кылыш керек деген сыяктуу нерселерде пайгамбарыбыздан калган хадистер, жол көрсөтүүлөр бар албетте. Муну башка элдерде китеп кылып жазып атат. Бизде да китептер бирин серин чыгып атат, бирок бизде баягы уят, намыс, ар намыс, кичине гыйба деген нерсе бар. Элден уялып тартынып анан кээде биздин дамуулар бул маселеде көп токтолбойт да. Тартынгандан балким биздин менталитет окшойт бул нерседе. Чындыгында менталитет бул эми туура кабыл алыш керек. А бирок чындыгында романтика деп аткандай сүйүү, аялга болгон мамиле, жасануу, мисалы үчүн аны менен жакшы жылуу сөздөрдү айтуу, ага мисалы үчүн да бар. Эми муну азыр айтып отурсак, мен деле мисалы үчүн балким билип турамын, чыгарайын десем, балким менин ошол уялуу сезимимби балким жол бербей атат кээ бир нерселерде. Пайгамбарыбыз өзүнүн жубайлары менен кандай мамиледе, жакын мамиледе болгондугу жөнүндө айткан учурда, чындыгында үйдүн да жумушун кыла билген пайгамбарыбыз аларга ошолой тамагын жасай билген, мисалы үчүн кээ бир дайыма эмес албетте, кээ бир учурда бул деле бир романтикалуу бир эменин эмесине кирет да сөздөрүнө. Бүгүнкү күндө эркекмин, каалаганымда тамак даяр болбосо мен ошол үйдө жаңжал көтөрүүчү инсанмын эмес да. Маселе келип кээде сен тамак жасап кой, сен үйдү жыйнаштырып кой, сен болсо жакшынакай кийинип, жубайыңды бир жака жиберип тосуп ал дагы, же болсо бир сюрприз уюштуруп кой, мисалы үчүн балдарың менен. Эмне үчүн болбосун, бир күн гүл алып келип берип кой, мисалы үчүн жагымдуу атыр жыттуу нерселерди үйүңдө сен колдон, мисалы да, ошол жубайыңдан колдонсун да, бул дагы ортоңордогу ылык мамиле ого өтөр жакшы жакын болсун деген маселе. Себеби бардык улуу инсандардын артында аял киши бар. Пайгамбарыбыз бир күнү Халя деген Хадича энебиздин жакыны келет. Келсе ошо Халя болду бекен деп такылдатканынан билет да, үйдү баягы десе, Айша энебиз жубайы Хадича энебиз көз өтүп кеткен дүйнөдөн. Эми зияратка келет, пайгамбар тосуп алып, абдан жакшы ынак отуруп көрүшүп, сүйлөшүп алат. Айша энебиз айтат, бул ким десе, Халя Хадичанын досу дейт да, курбусу дейт. Ой, мен мисалы үчүн Кудай Таалам сизге андан да жашыраак мени бербедиби дейт да, кызганып кичине десе, анын Хадичанын жүрөгүмдөгү орду башка деп айтат да. Мындай айтканда анын сүйгөндүгүнүн белгиси албетте, анын орду башка, бирок сенин да ордуң башка деп мисалы үчүн өзүнүн жубайына болгон сүйүү сезимин жакшы билдире билген. Ушундай эле үй бүлөдө ошол жылуу сезимдер болсо, бактылуулук дагы да болсо жакындайт экенине жашоо турмуш көрсөтүп болуп турат. Анан Марс агай, биз сизди ушул эфирге тандап чакырганыбыздын да бир себеби бар. Себеби балким сырттан көп билинбейт, бирок биз сиздин үй бүлөңүздү жакшы билебиз. Сонун үй бүлөңүз бар. Биздин көз караш менен баягы кийинки муунга үлгү болчу идеалдуу үй бүлө десек болот. Сизге биз бир жерден суктандык эле, жаңылбасак бир 2013 жылдары болуш керек. Сиз Ошто иштечиңиз эле. Ошко барганда бизди тоздуңуз. Барып чайханага, кафеге. Ошол убакта мен бүгүн бир эс алуу күнүм эле, мен үй бүлөмдү алып алайын деп үй бүлөңүздү балдарыңыз кичинекей эле, паркка алып барып, аларды паркка ойнотуп, бал муздагын алып берип, жеңени бир жерге олтургузуп, жеңеге бал муздаг алып берип, буяктан бир ишиңизди телефон менен бүтүрүп атасыз, көзөмөлдөп, бул жактан конокторду тосуп, алар менен сүйлөшүп отуруп, аларга чайларын тартып коюп, анан кайра үй бүлөгө барып, жеңе менен бир аз сүйлөшүп, тамашалашып, ага мороженое алып барып берип, кайра балдар менен ойноп, балдар менен бир аз ойноп, кайра бизге келип, сиздин үй бүлөңүзгө кылган мамилеңиз, сиздин жубайыңызга кылган мамилеңиз, жеңебиздин сизге кылган мамилеси бул чындап эле бир эң сонун мүнөттөрдү, эң сонун көз караштарды бул көрүнүш үчүн эмес, жашоодо жашап келатканыңыз менен көрсөтүп, үлгү болуп келатканыңыздан дагы биз сизди атайын чакырып, ушул үй бүлөнүн кандай болуш керектигин сизден сурап отурабыз. Кудайым ошол үй бүлөңүзгө чындап эки дүйнөнүн бактысын берсин, бейиште дагы кол карамаш бактылуу болуш насип кылсын. Сизден бир соңку программабызды жыйынтыктоочу сөз болсун. Рахмат, Алла разы болсун. Баягы имам Абу Ханифага элдин баары өтүп баратынан, бул улуу имам, бул ушундай имам эч качан эме кылбайт, дайыма ибадаттын үстүндө түнкү куптандын дараты менен бул эртең менен баамда турган инсан экен деп айтышат го десе, угуп турган имам Абу Ханифа, мен андай кылбасам да элдин баары мен жөнүндө ушундай ойдо турбайбы деп, анын өмүрүнүн 40 жыл бою ошондой кылып өткөргөн экен дейт го. Ошонусуңар балким биз өзүбүздү балким өтө идеалдуу көрбөсөк дагы, бирок сиздердин назарыңыздарда ошондой идеалдуу бир көрүп атканыңыздар үчүн Алла разы болсун дагы. Кудай Таалам ошондой шермене кылбай бизди дагы бактылуу өмүр сүрүлгөнгө насип кылсын дейли. Жалпы эле
үй бүлөлөргө, жалпы үйлөнгөн жаштарга өзгөчө биз бакытталай каалап кетмекчибиз. Себеби үй бүлө куруу оңой эмес экендигин айтып атабыз. Андыктан дагы чындыгында имам Шафииде улуу инсанды имам Шафии кылган анын энеси, анын кийин жубайы, мисалы үчүн Абу Ханифа кылган анын үй бүлөсү, пайгамбарыбыздын жанында туруп берген Хадича энебиз анын жубайы, мисалы. Ошондой эле улуу заттардын баарынын артында аялдык киши дегенде жанында турган энелери, аял заты. Ошондуктан биз дагы мына ушул бактылуулукту жалпыга каалап кетебиз. Алла таалам сизден ыраазы болгон болсун. Ден соолукта болуңуз. Буюрса бактылуу ата, бактылуу эне эмес, бактылуу чоң ата болуш сизге. Амин. Урматтуу телекөрүүчүлөр, бактылуу үй бүлө тууралуу бүгүн биз маек курдук. Чын жүрөктөн тилейбиз. Бүгүн студиябыздын коногу Кыргызстан Ислам университетинин проректору, ошондой эле Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңешинин мүчөсү Марс Ибраев агабыз келди. Бактылуу үй бүлө көп болсун, төгөрөгүңүздөр төп болсун. Ар бириңиздердин ошо куруп жаткан өзгөчө жаш үй бүлөлөрдүн келечеги кең болсун. Бактыңыздар Кыргыздын ала тоосу канчалык бийик болсо, ошол тоолор менен тең болсун деп бактылуу үй бүлөлөр үчүн бүгүн эфир болду. Чын жүрөктөн бактылуу болушуңузду каалап, эфирибизди жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуздар. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
Кылымдар таазим кылган ай, кудурет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. 24 ТВ жана Маралдан орозо кебин угуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы.